Аткарыш боюнча биз фракция менен дагы маалыматын уктук, комитеттин алкагында да уктук. Эми баягы профицитке чыгабыз деп атпайбы? Эми профицитке чыккан жакшы нерсе да, мындай кулакка жакшы угулат. Анан Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп коет кыргыз. Анан эми ушул ресурстарды туура пайдалануу өтө маанилүү. Кечээ мен бул боюнча атайын финанс министри менен жолугуп дагы деталдуу түшүнүк алдым. Азыр жанагындай подрядчиктер бар эмеспи? Бөлүнгөн акчалар менен объектилерди курган. Мурда бир анча-мынча оңго солго кетип жеке кызыкчылыгынан иштетип ишкен. Ошону тосконго бир механизм таап ошону иштетип атабыз деди. Мага ушул бөлүк абдан жакты. Бир топ аракеттер бар. Негизи бюджетти көбөйтүү жагына, анан жасалган иштер деле бул негизи ушул бир эле багытта айтсак, ушул жолдор мындай көп мурдакыларга салыштырмалуу аябай көп эсе жасалган. Албетте ар бир чыгымдар бул бюджет менен байланышкан. Ал эми бүгүнкү күнү чоң нагрузка негизи ушул бизнес секторуна келип атат да. Биз бирок сурасак, кайсыл жактан налогдор кирдиби десек, жок, эч кандай налогдор, мыйзамдар кирген жок, өзгөрүүлөр болгон жок. Болгону контроль болуп атат дейт. Мен ойлойм, албетте контроль болуш керек.